Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин студиябызга жаш манасчы, манасты жаштар арасында жайылтып жүргөн мыкты жигитибиз Улук мырза Эркинбеков. Улук мырза, саламатсызбы? Биздин Саламатсызбы. студияга кош келдиңиз. Кош келип алдык, буюрса. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, буюрса ошол манас дегенде ар бир жерде манас айтылып, азыр иш чарадан колубуз тийбей, көптөн күткөн ошол жолугушуу маегибизге келип калдык, буюрса. Сизге эң биринчи эле суроом болсун. Айтсаңыз, манаска айтууга болгон кызыгууңуз качан, кайсы учурда пайда болгон, ага ким түрткү берди? Негизинен манас айтууга болгон кызыгуум мектеп кезинен башталган. Жалпы son 13 жылдан бери манас айтып жүрөм. Өзүм ошол мектеп кезимен орус мектепте өссөм дагы, орус чөрөдө өссөм дагы ошол биринчи класста бир аз өзүм кызыгып, китепканага барып бир аз манас жаттадым элем. Анан ошол манас жаттап, бирок аны кийин айтпай жүрдүм себебинде ал мезгилде манасчылыкка болгон, жалпы манаска болгон кызыгуу башкача болчу. Анан антсе дагы бирок ошол манасчыларга аралашып, мен дагы манас айткым келип, бирин эки кароо сынактарга чыккандан кийин мага бул нерсе жаккандан кийин, демек мен манас айтсам болот экен, мунун эч кандай оорчулук мен ойлогон бир гений болуштун деле кереги жок экен деп ойлоп калдым. Бирок манасчы деген ар кандай болот. Кээ бирөө мисалы биринчи түш алып, аян алып же бир кандайдыр бир белги алып туруп манасчы боло турган болсо, ошого жол баштай турган болсо, меники тескерисинче биринчи иш аракет, өзүмдүн кызыгуум, изденүүмдөн кийин гана мага манасчылык буйруган экенин түшүнүп, жана ошондой эле аян болбой баян болбойт дейт, аяндар берилгенин, демек бул менин жолум экен, демек ушуну улантсам болот экен деп өзүмө түшүнүп калгам. Ал эми ошо манасчылык менен бирге окууну, жумушту кантип байкалыштырып келесиз? Негизи ошол башка аймактарга манас айтып, же ошондой эле күн сайын иш чаралар боло берет. Мектеп кезимен баштап ошол окууга көп деле барбайм, ачыгын айтайын. Бирок ошол мектепке азыркы университетте дагы көп барбасам дагы, бирок барган күндөрү өзүмдүн окуумду дагы жакшы алып кетип, мектепти дагы жакшы баалар менен аяктагам чынында. Мен ойлойм, бул манасчылык эч кандай мектепке, сабакка болгон бир таасирин тийгизбейт. Тескерисинче, манас айтуунун арты менен мен мектепте көптөгөн жетишкендиктерди жете алдым. Анын бирөө эле мен жана баса айтып кеткендей эле, орус мектепте, орус чөрөдө өссөм дагы, мен бир аз кыргызча сүйлөгөн мага кыйыныраак болчу ошол кичинекей кезимде. Бирок ошентсе дагы манас айтуунун аркасы менен мен кыргыз тилин үйрөнө алдым. Манаста деген бир гана кыргыз тили гана эмес, жөн эле Баатыр төрөлдү, Чоң Казатка барды, өлдү дегенде нерсе эмес. Ал жакта бүтүндөй дүйнөнүн баардыгы, бүтүндөй сабактын баары ошол жакта жатат. Айтайын дегеним, ал жакта математика бар, физика, химия, баардык нерсе бар. Сен мисалы мектеп кезиңе манас эпосун окусаң, сен мектепке жараша өзүң түшүнгөн нерсеңди сен манастан деле ала аласың. Мен демек мектепте ошол манас айтып жүрүп эле менин менталдык арифметикам, менин ой жүгүртүүм, менин логикам өскөн, менин сөз байлыгым өскөн. Ошондуктан мен ойлойм, манас айтып аралашкандан улам мен ушул окуумдан дагы, башка жааттарда дагы бир гана окуу гана эмес, спорт жана башка маданий тармак болбосун, ошонун баардыгын бир алып кеткенге өзүм аракет кылам. Ал эми азыркы учурда Көк Башка коомдук фондунда төрага болуп иштеп келесиз. Ал фонд качан түзүлгөн, ким аркылуу түзүлгөн, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Мен манас айтып баштаганда ал кезде Айгине компаниясы жана ошондой эле Саякбай манасчы эл аралык коомдук фондор болчу. Кийин 2017 жылы ал фонд чачырап, анан ошондо манасчы, төкмө акын, жаштар каяка барарыбызды, эмне кыларыбызды билбей калганбыз. Ошондо 2017 жылы мен анда эң эле кенжеси, эң эле кичинекей мен болчу экенмин. Ошондо бир 7-8 киши болуп, бир офисте чогулуп калып, анан ушундай бир нерсе түзөлү, биз башыбызды бириктирели, чачырап кетпейли деген үзгү ой тилекте бир 7-8 киши болуп, анан ушундай ал кезде Көк Башка коомдук бирикмесин түзгөнбүз. Ага дагы аталыш издеп, логотип издеп, ошентип издедим. Жалпы ошол бир 7-8 киши Көк Башка коомдук фондун түзгөн болсо, ошонун негиздөөчүлөрүнүн бирибиз. Анан ал фонд түзүлдү, түзүлгөн менен аты бар болуп, өзү жок болуп калбасын деп
биз эмне кылабыз, кантип элдерди чогултабыз, иш чараларды өткөрүү үчүн каражат керек, ошол каражатты каяктан табабыз деп анан ошол бара көбөйө баштадык. Бир 10 чакты, 10дон аша баштадык, 20дай киши болдук. Анын баардыгы мектеп окуучусу, студенттер болуп калды. Анан же каржылаган, же бир жардам берген бирөө жок болуп калды. Анан ошондо эсимде бар, биз ошол КБШ коомдук бирикмесине бир иш чара уюштуруу үчүн ошол жаштардын баардыгы ар кайсы жакта иштеп баштаганбыз. Бирөө эсимде бар, ошо манасчылар вулканизацияда жана дөңгөлөктөрдү үйлөп, дөңгөлөктөрдү алмаштырып ошентип иштеген. Мен велосипед сатып ишкерлик кылып кеткем, башкалар да ошентип, ошол тапкан акчабыздын 80%, 90%-ын ошо КБШга эч ким бизге мажбурлаган жок. Улуулардан келип, силер ушинтип акча таап бизге которгула деген жок. Биз өзүбүз ушул нерсени түздүк, демек биз өзүбүз ушул нерсени алып кетишибиз керек экен деп. Биз ошентип акчаны төгүп, печать алдык, грамоталарды алдык, медалдарды алдык. Анан ошентип иш чаралардын баардыгын өткөрө баштадык. Азыр КБШда бир 150 киши болсо, ошол 150-нин ар бири азыр өзү иш чара уюштуруп, өзү ошол иш чарага катышып, өзү ошол иш чараны уюштурганга жана ошол иш чарада эле өзүнүн өнөрүн тартуулаганга ар бирөө дарамети жетип, тажрыйбасы келип калды. Технология өнүккөн заманда манасты кантип жайылтууну тандайсыз? Кандай кылып заманбап кылып жайылтсак болот? Заманбап тармакта буну ар тармактан жайылтыш керек. Мисалы айтсак, сиз, мен, биз кайсы замандын кайсы моонбуз. Мен чоңойгондо Бэтмен болом, сиз мен чоңойгондо Рапунцель, Белоснежка болом деген моонбуз. Мен чоңойгондо Супермен, Бэтмен, Человек-паук болом деген моонбуз. Ал эми биздин дагы келечек моондар мен дагы Бэтмен болом, Супермен болом деп ойдон чыгарылган бир жөнөкөй бир персонаждын эмесин ала албай, мен чоңойгондо ошол болом деп эле ошол нерсени ала албай, ошол моон менен кайра өсүп калбай, биз эгер манасты жасалма интеллект менен же болбосо мультик кылып чыгара турган болсок, мен чоңойгондо Бэтмен эмес, мен чоңойгондо Манас болом, мен чоңойгондо Кошой болом, Бакай болом, кыздар болсо мен чоңойгондо Канекей болом, Кыз Сайкал болом дей турган болсо, бул демек Кыргызстандын эртеңки келечеги мыкты деңгээлде өсүп, эртең Кыргыздын бычакка сап боло турчу уул кыздар жаралат деген негизди берет. Демек биз манасты ар бирөөбүз жашы кары өстөбөй, ар бирөөбүз манасты жайылсак, бул эртеңки моон үчүн, эртеңки Кыргызстан келечеги үчүн чоң салым болот. Чоң рахмат. Ал эми азыркы учурда өсүп келе жаткан кичинекей бөбөктөрүбүзгө кандай кеңеш берет элеңиз? Мен келечек моонга эң башкысы мыкты билим алууну сунуштайт элем. Билим алуу дегенде бул мектептин базасында эле камалып калбашты. Мектептин программасынан сырткары дагы өзүнүн ар бир өнөрү, өзүнүн дараметине жараша ошону алып кетүүсү. Ага дагы болсо, мен мисалы мен ата-энем өнөр ээси эмес, бирөө ырчы, бирөө эл адамы эмес, жеке ишкер, мамлекеттик кызматкерлер. Мен мисалы манас айтам дегенде, ата-энем жада калса, койчу, биздин уруктан эч ким манас айткан эмес, манасчы болгон эмес, эл адам болгон эмес, сен жөн эле койчу деп эле койгон. Ошентип мен сындаган дагы. Бирок ошого карабастан мен эч кандай сынган жокмун. Мен бул нерсени алып кетип, азыр биз ушул нерсени, эгер улук мырза ошол нерсени уга турган болсо, демек ушуну ата-энем айтты деп эле ошол нерсени рамканы коюп кое турган болсом өзүмө, мен азыркындай күнгө жетпейт болчу. Мен азыркы улук мырза болбой калат болчу. Демек, өзүңдүн кызыгууң барбы, каалооң барбы, талыкпастан эмгек кылыш керек. Бул нерсе мен бир гана манаска гана эмес, ар бир өнөр тармагына да басым жасоону мен сунуштайт элем. Бир гана өнөр эмес, спорт, кандайдыр бир хобби, кызыгууң болсо, ошол нерсени алып кетүүнү сунуштайт элем ар бир жаштарга. Жана ошондой эле манас болгондон кийин мен манасты дагы сунуштайт элем. Себеби дегенде, манас ушунчалык көп нерсе айтылган, жада калса мен манастан феминизмди байкалдым. Феминизм болгондо да бир гана жана кыздардын укугу гана эмес, мен кадимкидей матриархат нерсе айтылган. Бир гана аялдардын шаары, аялдар эле жашайт, бир дагы эркек жолобойт, эркек жолосо аны сай өлтүргөн бир шаарда болгон. Ушунчалык манаста кенен нерсе айтылган. Сен манастан эмнени издесең, ошол нерсени. Биз эми жаш болуп сүйүүгө кызыккан учурубуз, манаста ушунчалык деген сүйүүлөр айтылган. Манас
өзү аялы каникей болсо, бирок манас кыз сайкалды аябагандай сүйүп калат. Акылынан таңып, манас ушунчалык атын унутуп калганга чейин манас ушунчалык аябай сүйүп калат. Сүйүүнүн күчү ушунчалык. Манас бирок ошончолук сүйүп жатса дагы, мен күйдүм деп эле кыз сайкалды алып койсо болот болчу. Ал мезгилде 1, 2, 3 аял, 4 аял деле алган учурлар кездешкен, бирок манас кыз сайкалды деле аялы кылып алса болот болчу. Мен күйдүм, мен аябай жакты депчи. Баатырлыгы жакты, сулуулугу жакты, келбети жакты, башкасы жакты, баардык нерсеси жакты деп алып койсо болот болчу. Бирок манас өзү канекейге адал болгон үчүн, канекейге нике кыйдырган үчүн ошол канекейдин амал көйлүгүнөн улам, айланайын көзүңөн, айнектей кара көзүңөн, кагылайын өзүңөн, карагаттай көзүңөн, мен үстүңө үй тиктирбейм, үй тикпейм деген сөзү үчүн бул мааниси сенин үстүңөн үй аял албайм, мен сенден башка аял албайм деген ант берген үчүн эркек башы менен хан болсо дагы ошол кыз сайкалды албай коет. Бирок ошентсе дагы манас мен аялым бар, мен сени аябай жакшы көрдүм, мен сени сүйүп калдым, бирок мен үйлөнүп алгам деген нерсени айтып койгон да. Мен азыркы жаштарда болуп, мен акылыман таңып, мен сүйүп калдым, күйүп калдым деген нерсе болгон жок. Бул өзүнүн аялына болгон мамилеси. Ошол нерседен көп нерсени сабак алсак болот. Төмөндө Каникей апа тууралуу айтып кеттиңиз. Азыркы учурда сиздин жашооңузда дагы ушундай Каникей ападай болгон айым барбы? Биз ошол көп интервьюларга барганда ошол мынчалык ачык, көп айтылбаган нерселер бар. Эми ушунча болгондон айтып кетейин. Мен жана айта кетпедимби? Ошо жаш кезимен өзүм кызыгуудан улам, мен ошол чөйрөгө аралашып калдым деп. А ошол кызыгуу мен эмнеден башталган деген бир сонун сүйүүгө тийишелүү бир окуя бар. Бала кезде, жаш кезде мен бир кызды жактырып калам. Бир кызды жактырып калып, анан ал кыз мен ал кызды жакшы көрүп жүрүп, анан ал кызга ошол өзүм сүйүүмдү билдиргенде, ал кыз бир ырчы баланы, баягы ырчы баланы жактырып жүргөнүн айтты. Мен сени сүйбөйм, мен башка бир баланы сүйөм деп койду. Анан мен өзүм ичинен ызаланып, неге мен сүйө албайт, неге мен андай эмесмин деп, анан эми ал ырчы бала. Мен демек, мен дагы жөн четте калгым келген жок. Демек, мен дагы бир нерседен өскүм келди. Мен дагы бир популярдуу болгум келди да. Анан ошондо эми ырдай албайм ал кезде, ырдай албайм, бийлей албайм, башка эмне кылам? Өнөрүм байкуш, билгеним манас. Анан мен ошол манас айтып жүрүп, изденип жүрүп, анан ошол изденип жүрүп, аракет кылып жүрүп, менин ошол кезде жылдызым жанып калды, эл алдында сөз болуп калды. Ошондо мени көп эл тааный баштады, эфирлерге, телевиденияга чыгып калдым, башка нерселер болуп калды. Анан ошондо ошентип жылдызым жанып калып, анан ал кыз бирок жоголуп калды, бирок ошол жана кыз жакшы көрүп калган жигит менен мен дос болуп калдым кийин. Демек мен ошол кызга жагыш үчүн аракет кылып, изденип жүрүп, кызыгып жүрүп, мен ушул чөйрөгө аралашып калганымда, демек бир кыз себепчи болуп калыптыр да ошол кезде. Мен билбейм, балким башка нерсе болсо мен ушунчалык изденет белем деген сыяктуу. Анан ошондой сонун сүйүү жөнүндө суроо болуп калгандан кийин ушул нерсени айтууна туура көрдүм. Ал эми өзүм азыркы учурда жүрөгүм бош, анан бирок ошентсе дагы мен дагы Каникей энебиздей болоп, кыз сайкалдай болоп, мен дагы өзүмө ылайыктуу, өзүмө жар боло турган, бул нике кайып деп коет. Ошол өзүмдүн эртеңки келечегиме, мен үчүн Каникейде болуп бере турган, мен үчүн Чээрде болуп бере турган, мен үчүн ай чүрөк болуп бере турган кызды азыркы учурда жашта болуп изденип жаткан учурум. Бирок бул Манас эпосунда дагы жанакы айта кеткендей эле көптөгөн сабактарды алсак болот. Баягы кызды дагы кандай өзүңө ылайыктап алуунун дагы көптөгөн сабактары бар. Бир гана Манаска окшоп эле күйдүм, бул жакты деп эле жөн эле алып койбостон, акыл менен баягы тең таразалап, анан ошого жараша буюрса өзүмө дагы жар издеп үйлөнсөм деген өзгө ой тилек ниеттерим бар.
Ал эми келечектеги пландарыңыз, мындан кийин дагы манасчылык жолун улантайын деген ойлоруңуз барбы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Келечекте пландарым буюрса, бул нерсени жайылтуу. Мен өзүм эле бир манасчы чыгып гана эмес, мен жалпы Кыргызстандын, жалпы Кыргызстан эмес бүтүндөй дүйнөнүн жаштары манасты билип, ушуну туу тута турган болсо, бир жакшы акындын 4 сапыры бар. Түш эле кеч бир кагазга түк киргиз ойлор манаста, түгөнгүс байлык издесең түбүңдү түздө манаска деп. Биз манаска окуп, бул нерсеге баарыбыз карап түзөнө турган болсок, бул биздин идеологиябыз болгондуктан биз эч качан жаңылбайбыз. Демек, мен манасты жайылтып, бул нерсени жайылтуунун үстүндө дагы жана өзүмдүн өнөрүм дагы, өзүмдүн дараметим дагы алыска жеткирсем деген ойлорум бар. Азыркы учурда мен эч бир жерде иштебей, баардык жумуштардын баарын четке коюп, өзүмдүн өнөрүмдү өркүндөтүп жаткан учурум. Себеби дегенде мен өзүм дагы жаштар арасында дагы бир өзүмдү сынап көрөйүн деп атам. Канча убакытка, кенендигинен канча убакытка манас айтып көрө алам деп. Мен буга чейин 2-3-4 саатка чейин манас айтып көргөм. 3-4 саатка чейин баягы эркин болуп, анан бизде чектөө жок. Анан мен буюрса күн түндө бир манас айтканга даярданып жаткан учурум. Буюрса талпынып такшалгандан кийин буюрса эл алдына чыгып, угарман топтоп, анан буюрса манастын салттуу айтуусун улап, күн түндө керек болсо ай айлап манас айтканга буюрса талпынып такшалып жаткан учурубуз. Сизге чоң рахмат. Иштериңизге албан ийгилик, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Мындан кийин да келип туруңуз. Сиздерге да чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Бир гана кызматта гана эмес, жашоодо дагы көптөгөн ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сиздер дагы билинбестен манаска чоң эбегейсиз салым кошуп жатасыздар. Сиздер ушундай жакшы маек үстүндө көрүшүп жүрө берели. Чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон мен Бекбай Нурайым. Саламатта калыңыздар.